الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Birinciden barыбызды жоқтан бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва тааляга мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган темабыз Имам Азам Абу Ханифа мазхабынын өзгөчөлүктөрү. Биздин мазхаб башка мазхабтардан эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Чындыгында эми өзгөчөлүктөрү өтө көп. Ар бир мазхабтын өзүнүн туткан жолу, эрежелери, услуптары, усулдары, формулалары болот. Биздин аалымдарыбыз айтып өткөндөй, Имам Азам Абу Ханифа мазхабынын өзгөчөлүктөрү негизинен усулга байланыштуу. Ушул биздин мазхабтын өзгөчөлүгү негизинен Имам Азам рахматулла алейхи чечимдерди, өкүмдөрдү чыгарган. Мына ошол өкүмдөрдү карап туруп, анан усул эрежелери жазылган да. Ошол себептен аалымдарыбыз айтат, биздин мазхабтын усул эрежелери, формулаларын карап чыксаң, ар бир формулага бир канчалаган мисалдар бар. Себеби аалымдарыбыз Имам Азам Абу Ханифа мазхабынын тутунган жолу, чыгарган өкүмдөрүн карап туруп эреже чыгарган. Бул өкүмдүн арам, адал, важип, фарз болгону мынандай эреже менен алыныптыр деп ар бир эрежеге бир канча мисалдар менен келет. Имам Шафии рахматулла алейхиникин ала турган болсок, аны аалымдарыбыз айтат, Имам Азам рахматулла алейхи биринчи усул эрежелерди жазып алган. Ошондуктан усул эрежелер окулуп кете берет да, мисалдарды келтириш үчүн ошол Куран хадистен кайра изилденет да. Мына андан кийин ошого алар усул эрежелерге карап өкүм мындай чыгат делинген болсо, Имам Азам рахматулла алейхи чыгарган өкүмдөрү мынабул эрежеде, мынабул тартипте, мынабул усулда, мынабул формулада өкүм алынган турбайбы деп, ошол чыккан өкүмдөн анан усул эреже пайда болот экен да. Айырмачылыгы. Эми дагы бир башка өзгөчөлүктөрүн ала турган болсок, чындыгында Имам Азам рахматулла алейхи мазхабынын өзгөчөлүктөрү өтө көп. Ал эми биз мына Имам Навауи өзүнүн китептеринде жазып өткөндөй ала турган болсок, Имам Азам рахматулла алейхинин санады, мындайча айтканда, чынжыры, ошол пайгамбарыбызга чейинки жете турган чынжырларын эсептеп карап чыккандагы Имам Азам рахматулла алейхинин мындай илим жаатында түз мындай ала турган болсок, Абдуллах ибни Масуд радиаллаху анхуга жана Азрети Али радиаллаху анхуга жана анын тегерегиндеги эң улуу сахабаларга такалат. Имам Навауи өзүнүн китебинде мындай деп баяндаган, Имам Азам рахматулла алейхинин тутунган жолу каяктан келет? Бүткүл сахабалар, канча миң сахаба болсо дагы, мына ошол сахабалардын ичинде эң улуулары, эң аалымдары, эң муштахиттери, эң сап башында тургандары Азрети Али радиаллаху анху, Абдуллах ибни Масуд радиаллаху анху, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху, Зайд ибн Сабит радиаллаху анху, Абу Дарда радиаллаху анху, Убай ибн Каб радиаллаху анху. Мына ушулар эң сап башында турган бүтүн сахабалардын илими мына ушу 6 сахабага барып такалат дейт. Ушул 6 сахабадан бүткүл сахабалардын илими ушу 6-ондо топтолгон экен, 6-ондо бар болгон экен.
Эми ушул 6 сахабанын ичиндеги эң улуулары, эң илимдүүлөрү ким дегенде, ушул 6 сахабанын ичинен эң алымдары, эң сап башында тургандары Азирети Али радыйаллаху анху менен Абдуллах ибни Масуд радыйаллаху анху болгон. Абдуллах ибни Масуд радыйаллаху анху жана Азирети Али радыйаллаху анху жөнүндө пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн берекелүү хадистеринде дагы баяндап өткөн. Айтууда мына алымдарыбыздын жазган китептеринде Абдуллах ибни Масуд радыйаллаху анху пайгамбарыбыз тирүү убактыларында дагы анча-мынча фатваларды, өкүмдөрдү айтып турган. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Инни радиту ли уммати ма радия лаха аби умми абд." Мына пайгамбарыбыз алейхиссаламдын бул хадисинде Абдуллах ибни Масуд эмнеге ыраазы болсо үммөтүм үчүн мен ошого ыраазы болдум деген. Жана кимде ким Кур'анды жаңы эле түшкөндөй, назыл болгондой, азыр эле түшкөндөй уккусу келсе, Абдулла ибни Масуддун кыраатында окусун деген. Абдулла ибни Масудду ушунчалык пайгамбарыбыз өкүмдөрү үммөтүмө эмнеге ыраазы болсо Абдулла ибни Масуд мен ошого ыраазы болдум деген. Андан кийин Азирети Али радыйаллаху анхунун мындай деп айткан: эгер илим бир шаар боло турган болсо, анда мен бир Мадина шаар болсом, анын кире беришиндеги дарбазасы Азирети Али болот деген. Мына ушул сахабалардын эң улуулары пайгамбарыбыз алейхиссаламдан кийинки эле илимдүүлөрү мына Азирети Али, Абдулла ибни Масуд, андан кийин Умар радыйаллаху анху, Заид ибни Сабит радыйаллаху анху, Абу Дарда радыйаллаху анху, Убай ибни Каб радыйаллаху анху, мына булар болсо, алардын башында дагы бул экөө. Ал эми Умар радыйаллаху анху Куфа шаарын курдуртуп, Куфа шаары курулгандан кийин ал жерге адамдардын эң акылдууларын, мындайча айтканда элита деп коебузбу, мына ошондой адамдарды Куфа шаарына жайгаштырып, 1,5 миң сахаба ошол жерге жашап тургандыгы туурасында тарых китептеринде айтылган. Мына ошол Куфа шаарында жашап, Куфа шаарын курдуртуп, ушундай адамдарды жайгаштырганда, Умар радыйаллаху анху Абдулла ибни Масудга карап көзүнө жаш алып: "Эй Абдулла ибни Масуд, сен менин жанымда турсаң болот эле. Мен сага ушунчалык муктаж элем, биз менен чогуу жүрсөң болот эле. Бирок Куфа шаарында жалаң ушундай адамдар жайгашты. Ал жерге илим окутуу керек. Аларга бир жол көргөзүү керек, илим таркатуу керек. Ошондуктан мажбур түрдө сени кетиргим келбесе дагы мажбур түрдө ошол жерге илим таркатууга жөнөтөм" деп Абдулла ибни Масуд Куфа шаарына келип, ал жерде эмне кылган? Илим таркаткан. Сахабалардын эң сап башында турган, илим жагынан, эреже жагынан, бүт бардык жак Куран жагынан алдыда турган сахаба Абдулла ибни Масуд Куфага келип жашады. Андан кийин эң сахабалардын сап башында турган алымы, илимдүүсү Азирети Али радыйаллаху анху дагы кийин ошол Куфаны борбор кылып Куфа шаарына көчүп келген. Куфа шаарына көчүп келгенде ал жерде караса, Абдулла ибни Масуд ушунчалык Куфа элин илимге толтуруп койгон экен. Ошондо көзүнө жаш алып Абдулла ибни Масудга: "Алла сени ырайымын алган болсун, Алла сага ырайым кылсын, сен ушундай кылып туруп Куфаны илимге толтуруп койгон турбайсыңбы?" деп Азирети Али радыйаллаху анху келип калган илимди, эң сахабалардын сап башында турган илимди ана Азирети Али радыйаллаху анху келип Куфада кайра илимди жайылткан. Мына ошондой илимди жайылткан Ибн Сирин мына алымдардан өзүнүн китебинде жазып кетиптир: "Мен Куфа шаарына келип" дейт, 4000ден ашуун мухаддис алымдарды көрдүм дейт. Хадисти ушунчалык жогору деңгээлде билген муштахид алымдарды көрдүм. Хадис жагында 400дөн ашуун муштахид факих алымдарды көрдүм бир эле шаардан деп Ибн Сирин дагы өзүнүн тарых китептеринде таң калгандыгын бизге баяндап кетти. Бул эмнени бизге түшүндүрөт? Имам Азам рахматуллахи алейхи мына ошол жерден чыгып, мына ошондой улуу сахабалардын илимин өзүнө топтогон, мына ошолордон илим алган, ошолордун жолун тутунган, ошолордун чыгарган өкүмдөрүн, эрежелерин, усулдарын жакшы билген жана такыбадар болгон. Дагы өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, башка мазхаб башчыларында табиин деген улуу даражага
алар насип болгон эмес. Себеби улуу сахабаларды имам Азам рахматуллахи алейхи көргөн, алардан анча мынча хадистерди да риваят кылган. Ошол себептен бул жагынан алганда дагы табиин болгон. Бул дагы имам Азам рахматуллахи алейхи биздин мазхабты түзүп кеткен мазхаб башчыбыздын бул дагы өзгөчөлүктөрүнө кирет. Ал эми башка дагы өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, ошол мазхабтарды түзүп кеткен, жолдорду түзүп кеткен, Курандан, хадистен топтоп, жыйынтыктап, өкүм чыгарып, жолдорду, эрежелерди, усулдарды түзүп кеткен мазхаб башчыларыбыздын дагы өзгөчөлүгү эң улуусу болгон. Мазхаб башчыларыбыздын дагы эң улуусу. Ал эми калган мазхаб башчыларыбыз имам Азам рахматуллахи алейхинин шакирттеринен, анын талабаларынан, окуучуларынан алар илим алган. Алар дагы усул эрежелерди мына ушул негизи түптөп кеткенден окуп үйрөнүп, андан кийин өздөрүнчө алар дагы жол тутушкан. Алар имам Азам рахматуллахи алейхинин окуучуларынан талим алган. Ал эми имам Азам рахматуллахи алейхи мындан келди, мазхаб жагында эң улуусу да болгон. Ошондой эле имам Азам рахматуллахи алейхинин мазхаб тутунган жолу биз айтып өткөн, эгер санжыра менен бара турган болсок, ушул Азирети Али радиаллаху анху, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жанакындай улуу сахабаларга, андан кийин улуу табииндерге жана ошондой бир доордо Куфада илим өрчүп турган жерде илим алып, ошол жерде эң алдыңкы адамдардан илим жаатында, илимди жакшы билген, такыбачылык жаатында эң алдыңкы адамдардан болгон. Ошондой эле имам Азам рахматуллахи алейхинин өзгөчөлүктөрүнөн дагы айта турган болсок, ошол өкүм чыгарууда өтө терең маани, өтө терең илимдүү болгондуктан көп өкүмдөрдү чыгарган. Бүгүнкү күндө деле мисал ала турган болсок, ошол чыгарган өкүмдөрдө орозо фитир болсун, зекет болсун, малыбыздан, коюбуздан чыга турган зекеттер болсун, ошондой эле орозо фитир болсун, үшүр болсун, мына ушул зекеттерди, орозо фитирлерди өзү кайсы нерселерден пайгамбар заманында орозо фитирлерди чыгарып турган арпадан, буудайдан, ундан, курмадан, мейизден 1 килограмм 600 грамм, buğdaydan 1 kilogram 600 gram, undan 1 kilogram 600 gram, kurmadan 3 kilogram 200 gram, arpadan 3 kilogram 200 gramdan mına Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında oşondoy orozo fitirdi, bulardı tarazalap, kança jangi bolsa bölüp tarqatıp жүрүшкөн. Al эми İmam Azam rahmatullah aleyhi ökümdörдү, usullardı iştep çıkkan insan, mına uşulardın акчалай түрүндө дагы ошол чыга турган орозо фитирдин зекетти акчалай түрүндө да берсе болот деген өкүмдөрдү чыгарды дейлик. Ал эми башка мазхабтарды ала турган болсок, жок, ошол өзүнөн гана чыгарылыш керек. Бүгүнкү күндө мына адамдардын саны көбөйгөн, ааламда инсандар көп болгондуктан элестетейлик, ошондой кылып туруп буудайдан же арпадан чыгара турган болсок, 10 жан болсо менин үйүмдө 32 килограмм арпаны алып алып барып бир жерге таштасак, бере турган жерге баардыгыбыз арпаларыбызды, буудай бергендер буудайларын, курма бергендер курмаларын үйүп салса, аны бөлүп таратуу, кайра базарга алып барып сатуу. Ал эми ошо орозо фитирди ала турган киши, ала турган муктаж адамга ошончо мисал айтайлык тонна арпаларды берсе, аны сатып алуу, жүктөө, ташуу деген эмне деген кыйынчылыктар болмок да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына өзгөчөлүгү, биздин мазхабтын өзгөчөлүгү, мындай нерселерди акчалай чыгарса да болот деп өкүм чыгарып берген экен. Эми бүгүн менин оюмча дүйнө жүзү кайсы мазхабты кармабасын, баары бир Имам Азам рахматуллахи алейхинин өкүмүнө ылайык акчалай дагы ал эми эмесин ушундай нерселерди чыгарып келип атат. Имам Азам рахматуллахи алейхинин дагы жолунда ала турган болсок, ошол учурдагы чыгарган өкүмдөр, алар чыгарганда биз ойлобошубуз керек. Отуруп эле карап туруп, Куранды карап эле мынтип жок. Имам Азам рахматуллахи алейхи өкүм чыгарганда астында 40таган шакирттери болгон. Алардын бир тобу араб тилинин грамматикасында дасыккан адистер, муштахид, хадисти да, башка фикты да билсе дагы, бирок ошол тил жагында өзгөчөлөнгөн муштахид алымдар отурган. Кээ бирлери болсо хадисте дасыккан
жеткиликтүү адистер болсо, алар тилди билбей калган эмес. Тилди да ушунча жогору, бирок алар хадис менен өзгөчөлөнгөн шакирттер отурган. Анын ичинде фик жагында дасыккан адистер болсо, кээ бирлери алар хадистерди жакшы билсе дагы, ошондой өзгөчөлөнгөн, ар бир тараптан өзгөчөлөнгөн алымдар, 40таган шакирттери отурган. Мына ошолордун ичинен биздин өкүмдөр кайнап, анан пышып чыгып менен бизге жеткен. Бул арам болду, бул адал болду, бул фарз болду, бул важип болду, бул сүннөт болду, бул мустахаб болду, бул мубах болду, бул мустакрах болду, бул деп бардык өкүмдөр ошондой, мындайча айтканда, чоң фабрика, завод сыяктуу иштелип чыгып, анан кийин жеткенде анан чечимдер, өкүмдөр чыгып, ушундай жол менен бизге мына мазхаб жетип келди. Мына ушундай биздин мазхабыбыздын өзгөчөлүктөрү бар. Биздин мазхабыбыздын ушундай. Ал эми биздин мазхабыбыздын өзгөчөлүктөрү ошол Аббасилер доорунда дейбизби, андан кийин Осмон империясы доорунда дейбизби, бүткүл шар'ий өкүмдөр, мына ушул казылар, соттор ошол убакта Имам Азам Абу Ханифа мазхабынын негизинде иш алып барып турган шарият өкүмдөрүн, шарият эрежелерин мына ушул мазхабтын негизинде алып барып турган. Ошол себептен бүгүнкү күндө дагы эле өзгөчөлүктөрүн ала турган болсок, өзгөчөлүктөр өтө көп дедик. Мына аалымдарыбыз бизге жеткирет. Буну биз өзүбүздүн оюбуздан эч качан айта албайбыз, өзүбүздүн оюбуздан чыгара албайбыз. Аалымдарыбыз бизге жеткиргендей, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө мына ушул мазхаб кармангандардын 69% Имам Азам Абу Ханифа мазхабын тутунат экен. Бул да өзгөчөлүк. Айтууда 17% имам Шафии мазхабында болсо, 9% мусулмандар имам Ахмад мазхабында болсо, 5% мусулмандар имам Малик мазхабынын жолун тутунат экен. Мына ошолордун баарын чогултканда 31% мусулмандардын 31% башка 3 мазхабта болсо, 69% мына Имам Азам Абу Ханифа мазхабында. Андан кийин анын аркасынан бүгүнкү күнгө чейинки чыккан, дасыккан адистер, муштахиттер мына ушул мазхабка таандык болгон акыбалда муштахит, ушул мазхабка таандык болгон акыбалда илимдүүлөрү чыгып, ушул мазхабта жашап келген. Ошондуктан урматтуу элим, журтум, бүгүнкү күндө биз мына өзгөчөлүктөрүн биз кыска гана 1-2 убактыбыздын жетишинче гана айтып өткөн болдук. Ал эми дагы толтура өзгөчөлүктөрү бар. Ал эми ичиндеги өкүм чыгаруудагы усул эрежелерди карасак, анда өтө көп. Аны биз эми атайын ошол адистер болбогондуктан аны түшүндүрүү дагы балким бир бардык өзгөчөлүктөрүн эсептеп чыгууда бир оор иш болсо керек. Андыктан мазхаб кармануу бүгүнкү күндө зарыл. Биз өзүбүздөн эч кандай өкүм чыгарып, жол тутунуп кете албайбыз. Ошол түзүп кеткен алардын илимдүү муштахиттердин жолу менен гана, мазхабы менен гана биз барганда бактылуу, ибадаттарыбызды туура аткарган, адашпаган, туура биримдикте болгон, ынтымакта болгон, кайсы мамлекетте жашабайлы, мазхаб карманган болсок, ынтымак, биримдикте, жакшылыкта гана алып барат экенбиз. Тарых беттерин карасак, бүгүнкү күнгө чейин ушул биздин Орто Азия элинде Имам Азам Абу Ханифа мазхабында жашап келдик. Эч кандай диний бир чыр-чатактар башкалар болбоптур. Алхамдулилла, шүгүр, мындан биягына да мазхабта жашаган болсок, урпактарыбызга дагы ушундай ынтымакчылыкты, ушундай туура жолду калтырып кетүүнү тилек кылабыз. Баарыбызды туура мазхабта туура жашоону Аллах Тааладан тилек кылып сурайбыз. Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.